Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрөрмандары. Биздин каналыбызга ушундай суроо келип жетиптир. Жасалма чач үстүнөн кантип маск тартылат деп. Билесиздер, дара талганда биздин башыбызга маск тартуу керек. Эми ушу парик таккандар эмне кылат деген суроо берилип жатат. Бул жерде жооп маск тууралуу болот. Анын жасалма чач тагуу болобу болбойбу ал өзүнчө жооп берилет. Эми билесиздер, биз дара талганда башыбызга маск тартышыбыз керек. Эми жооп болсо жасалма чач үстүнөн маск өтпөйт, даарат жараксыз болот. Мындай айтканда, башыбызга маск тартканда биз негизги өзүбүздүн башыбызга жана анын үстүндөгү чачка маск тартса жарамдуу болот. А бирок бул париктер, жасалма чачтар биздин негизги башыбызга не кылбайт, суу өткөрбөйт. Ошондуктан не болбой калат. Мына ушундай башыбызга суу жетүүсүнөн, нымдалган суунун сүртүлүүсүнөн тоскоолдук болгон бардык нерселер бизде шариятыбызда не кылынбайт. Үстүнөн маск тарса жарамсыз болушуна ушундай фатва келген. Допу, селде үстүнөн маск тартуу дурус эмес. Ошондой эле аял жолук үстүнөн маск тарса да дурус эмес. Бирок суу тамчылары жолуктан өтүп чачка жетсе маск дурус болот деп Фатава Хиндия деген чоң фатва китептерде муну ушинтип өкүм айтылынган. Демек не болбойт.